Если мен хата кеткен болсом, бұл вопроста, я приятно ошибусь. Егер бұлардың айтқандары тура болса. А егерде менікі чын болып қалса, мен айтқандай болып бардығы бардак болып отырған болса, жана заводтар, фабрикалар, совхоз, колхоздарға окшоп жоқ болып кетсе жайттарыбыз. Мо отырғандар сөздерге жооп береби? Ушуларды бирөө жоопко тартабы? Ушул вопрос. И пусть это висит в воздухе. Рахмат чоң. Рахмат. Процедурный 6-й микрофон. Бул мыйзам даяр эмес деп айтам бүгүн караганга. И бүт бардык депутаттарды чакырам ушу каршы добуш бергиле депчи. Даярдап келсин. Асламбек Тасмакулович. А то бардыгы качып кеттик. Эч ким жок. Мына караңыздарчы, эч ким жок. Бу жерде да эч ким жок, биякта да эч ким жок. Мына биякта да эч ким жок. Себеби деген бул чырдуу закон. Кийин чатак болот, ошого катышпайлы деп кетип атат бардык. Мен колдойм. Аны мага берип коесуңарбы? Аны кандай ойлойсуз өзүңүз? Калк ошо каршы болобу же кандай кабыл алат? Ел бардыгы каршы. Мына азыр эле менин немемде ушул жерде экскурсияга келген 7 өгүздүн бир күн ошол жерлерге адамдар курулуш куруп алса, башка нерселер тургузуп алса, ой, ушундай болуп калды эми, жер амнистиясына киргизип койгула деп келбейсиздерби? Процедурну бериңиздер, потому что здесь эме. Берди урматтуу коллегалар, мына карап көргүлөчү. Ким отурат, канча процент отурат? Бул эмненин белгиси? Бул закон аябай чырлуу экенин белгиси. Көбү келбей койду ушага катышпаймын деп. Экинчиси, ушул законду эмне болсо да ишке ашырабыз дегендин белгиси бул. Ошондуктан буларды келбегиле деп коюшу да мүмкүн. Ошондуктан Берденбеков, анан кийин Аманкан Батырбекович айтып атат, жана 309 боюнча эле келди. Жо, мен сизге керек болсо 10 миңден ашык подписти алып келип беремин. Именно жайытка каршы чыкканына. Ошондуктан бул жерде муну давайте не будем путать тоже. Здесь вводить в заблуждение не надо наш депутатский корпус. Ошондуктан мага сөз бериңиздер. Азыр могу бардыгы келсин, айтсын, бардыгы добуш берсин, өзүнчө берсин. Ошондон кийин дайым болот, действительно. А то бардыгы качып кеттик, эч ким жок. Мына караңыздарчы, эч ким жок. Бу жерде да эч ким жок, биякта да эч ким жок. Мына биякта да эч ким жок. Себеби деген бул чырдуу закон. Кийин чатак болот, ошого катышпайлы деп кетип атат бардык, келбей атат. Ошондуктан менин сунушум колдобоңуздар муну. Бул вообще кажети жок эме. Кажети жок закон бул. Вообще кажети жок. Мен дагы өзүм эме келгенде айтамын дагы. Эгер уруксат берсеңиздер, азыр деле айтып койсом болот. Эгер уруксат берсеңиздер. Мага эмнегедир мага сөз бергиңиздер келбей атат. Себеби деген берге только жанагы эмени бул законду колдойм дегендер эле келген бардыгы. Калгандарыны келтирбей койду. К сожалению, мен ушинтип ойлоймун. Мен ушинтип түшүнөм. Эмне ондой особо важный мамлекеттин эмесиге важный вопростор келгенде эмнеге эч ким катышпайт? Бардыгы катышсын ушул жерге. Мен ошону талап кылам сиздерден. Урматтуу эмелер, бардыгыбыз ушул эмени Кыргызстан кызыкчылыгыны, элдин кызыкчылыгын коргойбуз деп келгенден кийин берге келип принципиально туруп берсин бардыгы деп. Рахмат. Талкуу кете берсин өзүн үйрөтү менен. Микрофон. Башка могу мыйзамда мен ынтымак партиясына бир Экинчи микрофон. урматтууга ынтымак партиясына бир карап койсоңуз фракциясында өтүнүчсүз. Башка фракцияларга сөз берүүлө ынтымак фракциясына бербей атат окшойсуз. Урматтууга могу мыйзамда менин кызыкчылыгым бар. Ушул мыйзамда жеке менин кызыкчылыгым бар да. Себеби мен губернатор болуп жүргөндө Ысык көл, Тоң, Жетегүз, Ак суу, Түп ушул райондордо жайыт жерлердин боюнча аябай чоң проблема чыккан. Ошол убакта ушул жайыт жерлерин колдоно албай, ушул мыйзам жок, айлабыз кеткен. Ысык көл районунда 540 миң киши жашайт. 1,5 миллион кишинин кызыкчылыгы бар бул мыйзамда. Себеби жайыт жерлер конституцияда да, мыйзамдарда да жеке менчик деп мамлекеттин менчиги деп жазылып калган. Бирок ошол жерлерди 10 жылга, 20 жылга ошол айылдагы иштебей жаткан балдарга бериш керек. Балыкчылыкка, балчылыкка, багбанчылыкка деп эле атабыз. Айыл чарба продукциясын өндүрүш үчүн деп эле. Мен Ысык көл областы үчүн гана жооп берип ошол жөнүндө гана айтып атам. Башка областтар боюнча башкалар да айтышы керек.
Ошон үчүн мындай туура айтып атат, муну терең азыр обсуждение кылып, талкуулап, анан урматтуу депутаттар силерден суранамын. Жөн эле жаткан жайыт жерлерин мына биз айтып атабыз, жумушсуздукту кантип жоёбуз? Мына Россиядан балдар келсе, эмне жумуш беребиз деп атабыз. Мына миллиарддаган сомдон айыл чарбасына берип атат. Кээ бир жерлерде фонддордо акча жатат. Мына азыр жакын ара 5 жылдын ичинде Казакстан менен Россияда балык чарбасы биринчи орунга чыгат. Биздин балыбыз Дубайда сатылып атат. Биздин алмаларыбыз менен кокон гилас Кытайлар жана жалдырап карап турат. Эми ушу өндүрүшүбүз керек да колубуздан келген нерсени. Аны кантип өндүрөбүз, жер жок болсо? Башыбызга айдайбызбы? Жөн эле кунарсыз жаткан жерлерди андан көрөк элге, журтка бербейлиби? Рахмат. Рахмат. Мына берде мен ар бир сөзүмдү закондун статьясына ссылка кылып. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр. Буларга ушунча суроо болду, бирөөсү дагы статьяга же бир законго таянган жок. Бардыгы эле божомолун айтып атат. Мондай болот, андай болот, мындай болот деп. Мына дагы бир эмен Земельный кодекс Кыргызской Республики, статья 15. Компетенция районной государственной администрации в сфере регулирования земельных отношений. Ведению районной государственной администрации, за исключением районов города Бишкек, на землях района при регулировании земельных отношений подлежат перевод пастбищ, сенокосов и видов несельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения в другие виды или в другие категории земель дейт. Кажети жок бул закондун. Могу жерде жол берип атат, буга окшогон жайыттарды, колдонбогон жайыттарды башка түрдө колдонгон. Жол берип атат. Единственный 515 дагы постановление жол берип атат. Буга мына Земельный кодекс, это конституционный закон, статья 15 дагы берип атат. Единственный булар приватизацияга жол бербейт. Ошондуктан булар жанагы эмени киргизип атат. Бул дагы бир жолу кайталайын. Бул закон түздөн түз биздин жайыттарды приватизация кылганга жол ачып атат. Анан кийин бир нерсе. Мына бүтүп калдык уже. Кичине чыдап туруңуздар. 1 минут эле сүйлөйм. Если мен ката кеткен болсом, бул вопроста, я приятно ошибусь. Эгер булардын айткандары туура болсо. А эгерде меники чын болуп калса, мен айткандай болуп бардыгы бардак боло турган болсо, жана заводдор, фабрикалар, совхоз, колхоздорго окшоп жок болуп кетсе жайыттарыбыз, могу отургандар сөздөргө жооп береби? Ушуларды бирөө жоопко тартабы? Ушул вопрос. И пусть это висит в воздухе. Рахмат чоң. Рахмат. Процедурный 6-й микрофон. Анан кандай ойлойсуз өзүңүз? Калк ошо каршы болобу же кандай кабыл алат? Эми урматтуу Дасындалбаевич, 70 жылдан бери советтик бийлик дагы мына биздин 30 жылдан бери көз карандысыз калганыбыздан бери Кыргызстанда ушул мындай ушул асылдыгы төмөн жайыттар элге берилбей келди. Бул берил мисалы ошол эле чет мамлекеттердин практикасын алыңыз. Мына Туркияга барыңыз, башка өнүккөн мамлекеттерге барыңыз. Ал жерде бардыгы толугу менен асылдыгы төмөн жайыттар өздөштүрүлгөн биринчиден. Экинчиден, мисалы ушул аркылуу мисалы ошол эле Баткенде 138 000 гектар деп атабыз. Анын ичинен 50 000 гектар Лейлек району, 40 000 гектары Баткен, Кадамжай районунда мисалы ошол жерде бадам, мисте жаңа кайдаса кандай сонун. Ошол бизде мисалы балыкчынын үстүндө ошол эле өрүк, абрикос, мына азыр жетегибизди кокон гилязга чейин айдап атышат. Анан албетте ушунун баары тең жаңы жумуш ордун түзүүгө, ошол эле бактарактарды айдоого, айыл чарба продукциясын өндүрүүгө сонун шарт түзөт деген ой пикирдебиз. Жо, идея өзү мага жагып атат, ачык эле айтсамчы. Бирок мен ойлоп атам да, бул кичине калк түшүнбөй аны чыр-чатак чыгышы мүмкүн да. Урматтуу Дасандалбаевич. Сиз айтып аткан сөздөргө мага жагып атат. Да, действительно ушундай чыгарса бүт баары, бизнести кылса бул жакшы. Урматтуу 10 секунд кош бериңиздер. Бул маселе боюнча ошол ар бир райондордо бул терең обсуждение болуп чыккан, ошондо экономический аспекттер менен эсептеп ошол жердеги жергиликтүү элдер менен кошо кайсы жерде кандай эмнени эксе болот, бир ошол эле алма бакты эккенде канчалык ошол жердин жашоочусу экономический прибыль алат, ошонун баардыгын элдер менен кошо биз изилдеп чыгып анан моундай китепче жасап алар менен талкуу бирге болгон. Ошондуктан ал талкууда эч кандай каршы чыккан киши болгон эмес. Азыр деле бизге андай мен каршымын деген андай довод коюла элек.
Рахмат. Ассаламу алейкум. Иман Нуру Кадырбеков. Негизи оюңар, ниетиңер, тилеңер абдан жакшы. Анткени азыр бизде тас талалар аябай көп. Такыр жаткан жерлер. Ошолор бак болуп калса, жакшы эле болот эле. Бул экологияга да жакшы, кирешеге да жакшы, экспорт потенциалды көтөргөнгө да жакшы, жумуш орундарын түзгөнгө да жакшы. Бирок менин бир корккон нерсем бар да, бир аз фальсификация кылып ийген, документтерди жасап ийген элек негизи. Ошондой бир өнөкөтүбүз бар болчу. Азыр сиздер айтасыздар, асылдуулугу төмөн жерлерди беребиз деп. Анан кийин кагаз жасап, жасалма документтер менен асылдуулугу жогорку эле жерлерди асылдуулугу төмөн кылып алып кетишпейби? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, саламатсызбы? Белгилей кетиш керек, кылмыш жазык кодексинде ошол документтерди баягы сиз айткандай фальсификация үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган биринчиден. Анан экинчиден бул жерде жаран гипроземге кайрылат. Гипрозем ошол жердин бонитетин текшерип туруп, илимий практикалык негизде корутунду берет. Ошонун негизинде гана ошол жерге асылдуулугу төмөн жайыт экени дагы бир жолу аныкталып, тастыкталып туруп, анан конкурс аркылуу берилет. Чоң рахмат. Мен эми бирөөгө бирдек айткым келбейт, бирок эми гипроземди деле өтө деле транспаренттүү иштеген, таза, адилеттүү мекеме деп тыянак чыгарууга али эрте деп эсептейм. Экинчиси, жер салыгы канча эсе көтөрүлөт буюрса, эгерде бакчактар тигилсе ошол такыр жерлерге? Жер салыгы азыр көтөрүлбөйт. Түшүнүктүү. Сиздер жазыпсыздар да жер салыгынан киреше 15 эсе көтөрүлөт деп. Анткени 1 гектарга 12 сом экен жайыт үчүн, туурабы ошол кунарсыз жерлерге. Ал эми бактарак тигилсе 205 сомдон төлөнөт экен, туурабы? Саламатсыздарбы? Нуржигит Кадырбекович, бул жерде салык көтөрүлөт. Мурун жайыт үчүн 10 сом төлөсө, азыр алмак үчүн 250 сом сиз айткандай төлөйт да. Албетте көтөрүлөт. Ошону тактап коюңуздарчы. Мына сиздердин негиздемеңиздерди окуп чыктым. Сиз 10 сом деп атасыз, бул жакта 12 сом деп турат. 250 сом деп атасыз, бул жакта 205 сом деп турат. Жок, мен болжол менен айтып атам, Нуржигит Кадырбекович. Негизинен бул жерде ар бир райондун өзүнүн базалык ставкасы бар. Ошонун негизинде ар бир район өзүнүн базовый ставкасына караса төлөйт. Мен тактоо иретинде да кошумча айтып коеюн, Кадырбекович. Мына бир эле Баткен областын алсак, ар бир район боюнча 7 сом 70 тыйындан 12 сом 70 тыйынга чейин жайыт төлөнөт. Кайсы жерде жайыт, кайсы жерде жайгашканына байланыштуу. Ал эми эгер ошол көп жылдык бакка которула турган болсо, 149 сомдон 150 сомго чейин ар бир райондун ар бир жеринде өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Ошолордун алкагында төлөнөт буюрса. Чоң рахмат. Дароо 20 жылга бересиздерби, же болбосо бир сыноо мөөнөтү каралганбы? Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой трансформация мыйзамынын негизинде, комиссиянын чечиминин негизинде биринчи мөөнөтү 5 жылга чейин берилет. Эгер ошону өз багытында өздөштүрсө, анан кийин пролонгация болот по факту. Түшүнүктүү. Ушу дароо 20 жылга бергенде мен коркуп атам да, бир 3-4 жыл сынап туруп, анан кийин сыноо мөөнөтү деген бар эмеспи? Ошондой кылып берсеңиздер туура болобу деп ойлоп атам. Андан кийин мониторинг максаттуу колдонулуп жаткандыгын кандай мониторинг кыласыздар? Механизмдери так аныкталдыбы? Жалпы механизм аныкталды, долбоордо так жазылды, өзүнүн түзүлгөн келишиминде дагы ошол так жазылат. Негизинен көзөмөлдө айыл өкмөтүнүн өзүнүн функциясында дагы бар, көзөмөлдөө органдарында дагы бар, багыттуу иштетиши алардын 2 этаптык долбоорунда көрсөтүлгөн, ошол боюнча көзөмөлгө алынат. Bir gün ошол жерлерге адамдар курулуш куруп алса, башка нерселерди тургузуп алса, ой, ушундай болуп калды, эми жер амнистиясына киргизип койгула деп келбейсиздерби? Андай болбойт, себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы Уголовный кодекстин 212 беренесинде эгер багытын бузуп, ошол жерде берилген, ижарага берилген жерди иштетсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратуу кабыл алынды. Өзүбүздө коррупцияга каршы түзүлгөн нерселер коррупциянын башатында болот эле. Мына комиссия деп атасыздар, ошону абдан жакшы тандаңыздар. Кудай иманын берсин. Ошолор башында туруп калышы мүмкүн. Ушуга кепилдик бере аласыздарбы? Бул жерде мыйзам жалпы долбоордо да каралды. Ар бир
комиссия мүчөсү кол койгон комиссия мүчөсү өзүнүн ар биринин жеке жоопкерчилиги каралган. Ал жерде мына азыркы айтылгандай айыл кеңештен баштап райондун акимине чейин комиссияда бар. Алардын бардыгы өздөрү ар ким өзүнчө жооп берүү милдети дагы каралды долбоордо. Эгерде аткарылышы туура болсо, бул жакшы мыйзам. Эгерде туура болбосо, анда маселе көп. Чоң рахмат. Рахмат. Мөмө жемиштерди өстүрөбүз дейт. Кээ-бирлерчи өстүрөбүз дейсиз. Анда ошондо элдер айылдын тегерегинде малды кайсы жерде багат? Мисалы, тоң менен жетөгүздү. Себеби уйду күндө саш керек да эки мал. Эчкини саш керек да, анан кайсы жерде багат алар? Бул бир маселе. Буга жооп жок силерде негизи. Жооп бергенсер деле болот. Жооп берем мен. Асламбек Касмакович, бул жерде эң негизгиси жайыт жанагы скотопрогон жерлер калат. Бардык жерлерде эле сплошной жердин баары кетип калат эмес. Бул жерде жанагы бонитетине жараша, анан кийин кормовой единицага жараша берилет. Туура. Аны туура айтып атасыз. Бирок ошо менен кошо жайыттар, мына жайыт жерлер ФПСке өткөндөн кийин менчикке берилишке жол ачылат да. Берип атпайбы ФПСтен канча менчикке? Силер элди мындай депутаттарга мындай туура эмес маалымат бербегиле. Себеби менчикте өкмөттө калат депчи. Өкмөт өзү берип атпайбы менчикке? Токтом мененчи. Ошон үчүн бу жерден калп айтпагыла. Жооп кереги жок. Кийинки маселе. Жанагы Үсүкөлдүн 110 миң гектарын өткөзөбүз деп атасыздар, так? Тоң району, Жетөгүз району, мага ошол райондордун биринчиден тизмегин бергиле. Кайсы айылдар? Кайсы айыл өкмөттөр? Бул бир. Экинчиси, тизмегин бергенден кийин айыл өкмөттөрдүн айылдык кеңештин макулдуулугу жок болсо, айылдык кеңештерин биринчиден. Элдин макулдуулугу жок болсо, мен бул мыйзамга каршымын. Ошону билип койгула. Бүгүн бул эгерде силерде макулдуулук жок болсо, бул мыйзам даяр эмес деп айтам. Бүгүн караганга. Бүт бардык депутаттарды чакырам ушу каршы добуш бергиле депчи. Даярдап келсин. Асламбек Касмакович, мен мисалы сизге жана айтылып аткандардын бардыгын берет гипразем аркылуу да. Сиз мындай айтып атасыз. Бул жерде мен ошол жерди алам деп атсам 5 гектар жерди заявка берет да айыл өкмөтүнө. Ошол жерден каралат бардыгычы. Буга чейин бардыгын биз толук чыгара албайбыз. Айыл өкмөттөн мынча жериңерди өткөзөбүз. Может, ал жер бонитети менен башкача болуп калар. Каяктан билебиз ошону барды? Ошону билип бияка келбейсиңер, эмне азыр келет деген. Жок, а жерде эми андай болбойт да. Ал заявканын негизинде, конкурска катышуунун негизинде болот. А так мындай кылганда болбойт ал. Азыр бүт бардыгына. Жок, силер бул туура эмес иш кылып атасыздар. Силер арттан жасап атасыздар. Заявка келсин, ошондон кийин жасагыла. Всё. Рахмат. Эгерде биз трансформация кылсак, азыр айыл жерлер айыл өкмөткө өтөбү? Трансформациядан кийин. ФПС болуп калат да, туурабы? Туура айтасыз. Мамлекеттик менчикке өткөн жер эч качан менчикке берилбейт, ижарага берилет. Кайсы түргө колдонсо, менин суроома жооп берип койсоңор. Биз азыр трансформация кылып атабыз да, туурабы? Бир жайыттан, допустим, өткөрүп атабыз да. Жогору эмесине, туурабы? Урматтуу Акбөкөн Дүкөнович, бул жерде белгилей кетиш керек. Жана айтылып аткан 1,5 миллион гектар, эгер жаран, дыйкан кайрылса, мисалы ушул жерге бак айдайм деп, же айыл чарба продукциясын өндүрөм деп, анан ошол жер гана жанагы гипраземдин корутундусу боюнча, конкурс комиссиясынын корутундусу боюнча которулат мамлекеттик айыл чарба фондусуна. Ошол кайрылуусу боюнча гана ошол жер гана. Жок, эми жайыт жерибиз эртең бактарак тиккенден кийинчи, анын налогу да өзгөрүлүш керек да, туурабы? Албетте. 10-чу статьяда бар да, негизи бул бүгүнкү күндө эгерде биз жамандан жакшыга өткөрсөк, то есть налогу өйдө болсо, айыл өкмөттөр аким эле чечип коет да бул маселени, туурабы? Бүгүнкү күндө. Туура. Эгерде поливнойдон
biz bagarak ötkөрсөк, анда өкмөттүн чечими керек. Туура. Мен оюмча, эгерде биз ошо жерден алма бак тигиле турган нерсе болсо, андан кийин биз айыл өкмөткө өтсөк, өткөрөбүз да, туурабы? Бак тиккенден кийин категориясы 270 налог ошондой болуп калат да. Туура. Фактически которулган налогу төлөнөт, айыл өкмөтүнүн көзөмөлүндө болот, менчиги мамлекеттик менчик болот. Алма бак ФПС деле мамлекеттин менчиги да, кызык го. Айыл өкмөт эмне жеке менчикпи? Айыл өкмөтү муниципалдык менчик. Жок, эми ошол эгерде алма бак болуп тигилип калса, трансформация кылыш керек болуп калып атат да. Жайыттан алма бак түрүнө которуш керек. Ошону айтып атам. Бирок ошол которула турган нерсе мурункудай эле калган турат да, туурабы? Өкмөттүн эмесиндечи. Өкмөт чечеби? Бул жерде Ысык Ата району Нурманбетте, Ивановкада, Кеңбулуңда, Сынташта, Узунгырда, Милянфанда деген ошондой, Милянфанда 5 гектар деген ошондой бул жерде бар бардыгы. Эгер керек болсо мен сизге бул эме данныйды берип коем. Аябай керек. Ысык Атада Мен колдойм, аны мага берип коесуңарбы? Рахмат.